Assalamu алейкум туғандар. Сіздердің назарыңыздарға ушундай жаңы ремонттан шыққан капталы түнүкө менен кагылып, заборлору түнүкө менен жабылып, дворлору таза, картошкасы тигилген, ичиде суу бар, таза сакталган жакшы ремонт менен үй чыкты сатылганга. Эми айта кетсем, үйдүн ичине кирип көрсөтөбүз азыр. Үйдү көргүлө, Алтайский крайда турат. Жери чоң, сарайлары бар. Сыртыдан жаман эмес. Ушундай жери чоң, сарайлары эски болгону менен бар да, жок эмес. Келип туруп, үйгө кирип алып, монандай гараж жок, эми гараж жок. Мындай үй болсо дагы сарай эски болгону менен терезелери пластиктен. Сарайларга материал бар, мына жатат жерде көрдүңүздөрбү? Материал. Кыскасы, мал чарбачылыкка өтө оңайлуу. Арт жагы дария, тала, жайыт бар бул айылда, туугандар. Анан калган суроолорду голосовойго WhatsApp'ка жөнөтө бересиздер. Үйдүн баасы 470 миң. 470 миңге сатып атат. Өтө жакшы жерде жайлашкан. Артында мына да канча дагы жер керек болсо, өкмөт менен сүйлөшүп, мыналарды тазалаткыздырып, арендага алып, келечекте 4 жыл арадан өткөндөн кийин сиздер буну менчикке өткүзгөнгө укуктуу болосуздар. Себеп мыйзамда ошентип жазылган. 4 жыл аренда болгон нерсени 5-жылга арыз жазып менчикке өткүзгөнгө укуктуу болосуз, туугандар. Эми мал чарбачылык өтө оңайлуу, жалгыз жаке турган үй. Не айтып кетейин. Артында мына токой бар, токойдун артында дария бар, туугандар. Балык кармагандарга дагы өтө оңайлуу. Эгерде кагаз түрүндө көрсөк, бул үй азыркы учурда кагазында 10 сотик, бирок көрүнүп турат 10 сотик эмес, 40 сотик. Жери 40 сотик. Мурун 10 сотик болчу, азыр 40 сотик. Ой, мурун 40 сотик болчу, азыр 10 сотик. Эми мына банясын айта кетсек, мынаке баня, киребиз, баня, печкасы даяр. Мына печканын өзү азыркы учурда 70 миң турат. Эми бунун ичинде үйдүн ичинде газ бар, плита бар, газды иштетсе болот. Ичи мындай тыпыйган, таза, бир эжеке жашаган үй. Ичинде мынаке туалет бар. Эмне бар, баарын көрсөтүп атам. Унитазды койгон, раковинасы бар, суу бар. Бул печка. Мына газ плитасы бар, кухнясы бар. Бирок бул эмеректери сөзсүз кетет, кебиркилери. Техникалар кетет. Мындай погребы бар. Бизде погреб деп айтат, булар орустар подпол деп айтат экен. Кебирки мына техникалар кетет, туугандар. Техникалар кетет. Кебирки мына эмеректер эскиселер калып кетиши мүмкүн, кебиркилери. Эми үй таза. Азыр бул үйдүн мындай көргүлө, таза үй, кирип жашап кете турган үй. Мына терезелери пластик, көргүлө кандай. Мындай таза үй. Азыр 470 миңге не берип атат, туугандар? Эчтеке бербейт. 4 соттук жердин дагы 1 миллион, 1,5 миллионго сатып атат адамдар. Ошого Кыргызстанда деп айтам да. Эми Россияда мейли ал барып алгыла кайка болсо дагы, мен мына шуну көрсөтүп атам. Эл сурап атат. Көрсөт арзаныраак үйлөрдү деп. Бул үйдү мынаке тааныш агентстволор аркылуу таап туруп, мынаке чыгарып атабыз, туугандар. Көргүлө. Бар жогу бар. Үйдүн ичиге кирип жаша. Болду. Малды кара, сарайларыны ондо. Калганы келечекте болот да, туугандар. Бул эч кандай эмес. Кыйын эмес. Себеп Россияда жыгач арзан, туугандар. Мынаке. Да кайраттан туалетин көрсөтүп коеюн. Ичинде туалет
Жок бар. Эми велосипедди алып кетет туугандар. Бул дагы бир кичинекей комната да эми өзүнчө. Бул дагы комната. Изолированный. Бул баня. Бул эмнеси жакшы? Үйдүн жанында сразу баня. Алыстан келип эме кылбайсыздар. Кирип чомулуп, жуунуп, таранып, кайра көчөгө чыгып кете бересиздер туугандар. Сол бетинде веранда, оң жагында баня. И сразу